Кандайсыңар? Кандай жаптыңыз? Өз ишине так, кесипкөй, уюштургуч, жоопкерчиликти сезе билген дарыгер катары таанылган Бактыгүл Мамбеталиева ооругандарды өз убагында дарылап, ар бир бейтаптын жүрөгүнөн орун табат. Бактыгүл айым 35 жылдык тажрыйбасы бар кесипкөй дарыгер. Ушул тапта ардактуу эс алууга чыкканына карабай иштеп жатат. Буга бир чети өз кесибин сүйгөндүгү түрткү болсо, экинчиден маянанын аздыгынан жаш адистер тармакка көп келбей жаткандыгы себеп. 9 миң, 10 миң тегерегинде айлык алабыз. Башка кызматта, башка профессияда элестете албайм, көнгөм. Бул ковид учурунда болсо эмгек кылдык. Аны деген кетип калам, иштебей коем деген андай ойда болгон жок. Ого өтөр деген баягы чире алат экенсиң да, канчалык жумушуң канчалык оор болгон сайын элдердин кыйналып атканын көргөндө ого өтөр чире алып, ого өтөр тиги баягы күчтөнүп дегендей иштеп аттык. Дал ушул медицина тармагындагы системалуу проблемаларды аныктоого, ден соолукту бекемдөөгө жана сергек жашоо ыңгайын пропагандалоо үчүн шарттарды жакшыртууга, калкка жеткиликтүү медициналык жардам көрсөтүүнү камсыз кылууга жана оорулар менен күрөшүүнү күчөтүүгө багытталган саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты мындан ары өркүндөтүү мамлекет башчысынын жарлыгында камтылган. Менин оюмча, абдан өз учурунда туура, убактылуу тез арада аткарылыш керек деп ойлойм да. Биринчиден, бул биздин саламаттык сактоо өнүктүрүүнө чоң салым кошот, эгер так аткарылса. Анан кийин чын эле биздин элибиздин ден соолугун жакшыртууга чоң түрткү берет. Өркүндөтүү тууралуу буга чейин көп жолу айтылып, бирок алдыга жылбай келген саламаттык сактоо тармагында чынында өзгөрүүгө кадам таштоо оор. Ага карабай айтылган убадалар кагаз бетинде гана калбас үчүн жыл башында эле тармакты оптимизациялоо иши башталган. Бирин-бири кайталаган текшерүү мекемелерин кыскартуу жана адистердин көбү жетекчи же анын орун басары болгон учурлар көп болуп кеткендиктен дарылоочу адистердин жетишпей келгендиги ачыкталган. Маянаны көбөйткөнгө экономикадагы өз өнүгүш керек да. Каражаттар, конечно, жетпейт. Бирок кээ мероприятияларды уже карабай эле аткарса болот. Азырчы биз ошо өзүбүздүн күчүбүздө өзүбүз ошо баштадык да. Ошо район деңгээлинде оптимизация кылып, система управленияны биз ошо үй бүлө дарыгер центрлерди, стационарларды, больницаларды, стом поликлиникаларга бир система управления киргиздик азырчы. Жарлыкты ишке ашырууда эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен медициналык мекемелердин өз ара аракеттенүүсүнүн бирдиктүү системасын түзүү жана жарлыктан келип чыгуучу милдеттерди ишке ашыруу боюнча башка чараларды көрүү милдети турат. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.